Кутман күн урматтуу кыргыз эли, мен азыр сабакта жүрсөм. Доставка менен мага гүл магазининен атайын ушундай сонун гүл белекке берип жиберишиптир. Чоң рахмат сиздерге, терең ыраазычылыгымды билдирем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, албан ийгиликтерди каалайм. Эң башкысы ден соолугуңуздар жакшы болсун, анан көңүлүңүздөр оорубасын, ишиңиздерге, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Гүл алган бардык айымдарга аябай жакса керек. Биздин үйүбүздө дагы аябай гүл толду. Үйүбүз Кудай буйруса жакшы, ар дайым эле баарыбыз тең гүлдөй жайнап жүрө берели. Чоң рахмат сиздерге, мен сиздерди абдан жакшы көрөм. Сабакка кирейин эми. Биз азыр ботанический садтын ичине кирип, анан кийин бассейн издеп жүрөбүз. Анан ушул бассейн болуш керек деп ойлодук жаңы элечи. Мунун ичи бассейн болсо керек деп, анан астыбыздан чыккан бир жашоочу айымдан сурап атпайбызбы? Кайсыл жакта ошо бассейндин ичиндеги суу минералдуу суу экен десек, таң калып атышпайбы? Кандайча минералдуу суу? Биринчи жолу кылып атам деп күлүп атышпайбы? Анан айттык, бияктагы жашоочулар бизге айтышты ушундай. Бул жакта бассейн ичиндеги суу жөнөкөй суу эмес, таза минералдуу суу пайдалуу деп айтышты. Десек, анан таң калып атышпайбы? Ошондой эле бизде деле мисалы эми бул нерсеге таң калып деле кереги жок болсо керек. Бул нормалдуу нерсе. Себеби дегенде бизде дагы көлдүктөр көлгө түшө элекмин деп калышат го. Анан ошого деле биз таң калып, кээде күлүп калабыз да. Кантип көлдүк болсоң көлгө түшө элексиң депчи. Ошондой эле болсо керек. Бул жакта деле баягы кээ бир жашоочулар билишпейт экен. Анан биз айтып койдук. Анан бизге ыраазы болушуп, рахмат деп коюшат бизгечи. Сонун экен айтор, жакты мага.